Өзгөн районунун алыскы айылдарында социалдык мекемелерге болгон муктаждык чечилүүдө. Кызыл Кырман айылында бир учурда керектүү мекемелердин комплекси ачылды. Анда айыл үчүн ФАП, дүкөн, мечит, аны менен катар Куран окуу бөлмөлөрү пайдаланууга берилди. Бүгүн биздин айылда өтө чоң кубанычтуу иштер болуп атты. Мына мечитибиз ачылып атат. Мектеп, магазин, ФАП, айылдан алысыраак жайгашканыбыз үчүн барып келиш бизге өтө оорчулук жаратып турган бүгүн кубанычтуу күн. Баштөбө айыл өкмөтүнүн Кызыл Кырман айылында буга чейин бир да социалдык мекеме болгон эмес. Мындагылар жакынкы айылдарга барып, дарыгерлердин жардамын алышчу. Жаңы ачылган медицина борбору заманбап жабдыктар менен камсыздалган. Мындай медпункт элеттиктер үчүн зарыл болуп келген. Эми ФАПка кийинки айылга барат элек. Барып ошол жерден уколдорду алып, доктурларга көрүнүп келет элек. Мына өзүбүздө болуп калды, Аллага шүгүр. Ушуларды Аскатбектин дегилмелгеси менен бардыгы болуп жатат. Дагы келечекте бакча, мектеп, стадион курам деген ниети бар, кабыл болсун. Кичинекей балдарыбызды алып 1 километр басып ошол жака барчубуз. Азыр эми өзүбүздөн дагы медайындар чыкса керек. Эми өзүбүздө дагы окуган жаш келиндер бар. Ошолор эми иштеп калса керек, Кудай кааласа. Бул социалдык мекемелердин 96%-ын Асанабил коомдук кайрымдуулук фонду каржыласа, калган бөлүгү айыл тургундарынын колдоосу менен ишке ашкан. Демир өрчүлөрдү таап, мекемелердин салынуусуна көмөк берген Аскатбек Мусаевдин айтымында, бул объекттер 4 ай аралыгында курулуп бүткөн. Союз таркагандан бери бизде ФАП, мечит, окуу борборлор болгон эмес. 30 жылдын бирагына. Мен ушу айыл кеңештин депутаты болуп, элдер колдоп депутат болгондон кийин ушул иштерге аракет кылып 2020 жылдын этектери сүйлөшүүлөр жүрүп, араб бир туугандардын эсебинен 4 айда куруп бүтүрүп беришти. 96% араб бир туугандардын салымы болду. Ал эми биздин өзүбүздүн жергиликтүү элдин жеке үй бүлөбүздүн салымы 3-4% өзүбүздүн салымыбыз болду. Анан мына ФАПта эң керектүү нерсе ФАП. Бул жерден 3-4 километр алыстыкта ФАПыбыз бар, айыл бар, Кызыл Кырман деген. Аралыгы бир 5 километр чыгат. Бул жерде азыркы учурда жашаган адам 65 түтүн жашайт. Анан жаңы баягы чектерди бергенбиз, эми сала башташты. Жакында Кудай кааласа бул жерде адамдар көбөйөт деген ойдомун. Өзгөн районунун бул айылы жаңы конуштардын катарында. Мында учурда мектеп, бала бакча маселеси да бар. Мындагы окуучулар 3-4 чакырым жол жүрүп, башка айылдардан билим алып келишет. Жергиликтүү бийликтин айтымында аталган мекемелерге деп жер ажыратылган. Жакынкы жылдарда бул маселе чечилерине ишеним артышат. Бибисара Орозалиева, Шерзат Эгембердиев, 7 канал, Өзгөн району.